Assalamu alaikum ustaz. Men namazga niyet qilib o'qiy boshlaganda эле kekire баштайм. Бул эмнеси? Ашказаным ооруйбу деп текшерилсем таза чыкты. Кан тамырларым сайгылашып турат дейт. Өзү кекирүү, эстөө, эснөө деп айтчабы? Эстөө, оозун ачып эстөө. Ошол эмезде субхана көздөн жаштын чыгышы, кандай бир диний амалдарды кылып атканда, ошол адамда бул жиндердин белгиси эмес ал. Ал адамда ушу каты бир көзүгүп кеткен, назар өтүп кеткендин белгиси болот. Ошол Куран аяттарынын баардыгын окуганда эле мисалы алса, намаз өзү зикир да, туурабы? Зикир анын ичинде Куран окуш эмне фарз, туурабы? Ошон аль-Фатиха, ошон эле зам сүрө окуйбуз. Ал Куран эмнеси шифа. Караңыз, ошол Курандын эрсеси менен ошол адамдагы жанакыл кимде катуу көзүгүп кеткен болсо, кээбилер кекирип деп башташы мүмкүн. Бул ошол адамда мындай катуураак бир жанагындай сук деп коебуз, кыргызча сук, хасат болушу мүмкүн. Мына ошондой нерсе менен болот. Бирок жин кирип келе турган болсо, ал адам кекирбейт, эч нерсе кылбайт. Ал адам намазды окуй албай кыйналат. Намазга Аллаху акбар деп тургандан баштап, аягына чейин титиреп, денелери ысып, ушундай бир катуу кыйналышы мүмкүн ал адам. Ушуну унутпашыбыз керек, субханалла. Намазда эгерде кимден ушуну кекирип аткан болсо, же болбосо ушуну жанагындай эстеп аткан болсо, ушуну көзүнөн жаш чыгып аткан болсо, ал адам некен иншалла намаздын себеби менен тазаланып атат деп койсоңуздар болот экен. Намазга көбүнчөсү нафил ибадаттарга, же болбосо ыктыярий болгон намаздарга көңүл буруш керек. Парз намаздардан тышкары. Анткени себеп парз намаздар өкүм болгон болсо, ыктыярдуу болгон намаздар пенденин Аллахтын алдында болгондо Аллахтын алдында шүкүрчүлүгү. Алла азza wa jalla hadisi кудуси айтат, качан менин пендем нафил ибадаттар кыла турган болсо, же болбосо нафил, же болбосо мындай ыктыярдуу түрдө жана намаздан тышкары намаз окуса, же болбосо бир кандай орозо тута турган болсо, Алла Таала айтат экен, аны мен кармай турган колу болом, баса турган буту болом, көрө турган көзү болом дейт. Дегени ал адам Аллахтан жакындайт деген сөз. Канчалык Аллахка жакындаган сайын ошондой болот. Ошол канча Аллахка жакындаган сайын бир адам, мисалы бир адам садака бай болсо, садака менен жакындашы мүмкүн, ден соо болсо орозо менен болушу мүмкүн, убактысы болсо намаз менен, карасаң канча нерсе бар. Ушундай даражада акырындык менен жакындай бериш менен иншалла ошол жанакындай нерседен өзүнөн өзү кутулуп калат. Эмне үчүн намаз, бир намаздан экинчи намазга чейинки убакыттын ортосунда бир адам эгер намаздан кийин аятыл курс окуй турган болсо, эмнекен ал бир намаздан экинчи намазга чейин өзү коргоодо болот. Коргоодо болот деген ал кандай десем, көз тийиштен, сөз тийиштен, дубадан, шайтандын немесинен, азгырыктарынан ошондон алысыраак болот экен. Ошол себептен билиңиздер, намазга киргенде жанагындай ахвал болуп атса, анда сизге көз жүгүп турса дагы сөзсүз ошол замат ушул көз тийүүнүн кантип кутулуу керек экендигин угуп, көрүп, анан кийин ошого амал кылсаңыз да жакшыраак болот иншалла.